Нариман Түлеевдин баласынын үйүн мамлекеттин карамагына алуу боюнча маселени сот 20-июлда кайра карайт. Бул тууралуу укук коргоочу Качкынбек Булатов билдирди. Булатовдун айтымында сотко кошумча документтер тапшырылгандыктан сот ишти 20-июлда кайра карап чечим чыгарат. Айта кетсек, бүгүн 11-июлда Нариман Түлеев билдирүү жасап, анда сот аткаруучулар анын мурдагы жубайы балдары менен жашап жаткан үйүн бошотуу талабы менен келишкенин айткан. Түлеев президенттен башкы прокуратурага ишти калыс карап чыгуу үчүн тапшырма берүүнү өтүндү. Качкынбек Булатов билдиргендей, мүлк фонду алууну көздөп жаткан үйдү Нариман Түлеевдин атасы 2005-жылы салып, 2010-жылы небереси Санжар Нариман уулуна өткөрүп берген. Бирок Түлеевдин мүлктөрүн камакка алууда бул үй дагы тизмеге кошулган. Белгилей кетсек, 2017-жылы Бишкек шаарындагы Нариман Түлеевге таандык делген Сапат центр бизнес борбору менен Караван соода борбору да мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун карамагына алынган.